Баш мыйзамдын жаңы долбоорун Конституциялык кеңешме туура 2,5 ай талкуулап, жогорку кеңешке жөнөттү. Бул аралыкта тажрыйбалуу адистерден турган кеңешме иш топторунда, секцияларда жана пленардык жыйында иштеп, жарандардан, саясий партиялардан жана коомдук уюмдардан келип түшкөн сунуш пикирлерди кеңири карап, ой пикирлерин угуп, ар бир берене боюнча ачык талкуулар жүрдү. Себеби талаш тартыш жарата турган ченемдер болгон дейт Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү. Азыр жогорку кеңешке кетти, жогорку кеңеш карайт. Жана ошол биздин сунуш кылган конституциянын редакциясы боюнча чечимдерин кабыл алышат. Биринчиден, экинчиден ушул азыркы иштеп аткан конституцияга ылайык тиги референдум күнүн дайындайт. И ошол референдумга ошол конституциянын жаңы редакциясын карап бүткөндөн кийин жөнөтүшөт. И ал жерде эл өзүнүн саясий эркин билдирип, ошол референдумда добушу менен ошол биз иштеп чыккан конституциянын редакциясынын тагдырын чечет. Буга чейинки баш мыйзамга киргизилген талкуулардан айырмаланып, бул ирет 10 январда өткөн референдумда эл өзүнүн тандоосун жасады. Кыргызстандыктар саясий эркин көрсөтүп, өлкөнүн башкаруу формасын президенттик деп тандады. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү алар иштеп чыккан баш мыйзам президенттик республиканын талаптарына жооп берерин айтышат. Экинчиден, документ мамлекеттик түзүлүштүн негиздери, мамлекеттик башкаруу системасы жана адам укуктары менен эркиндиктери боюнча да бир топ эле айырмаланып турат. Мурдагы конституцияларга караганда, азыркы конституциянын долбоорунда адам укугуна тиешелүү беренелердин саны 44-45-ке жеткирдик да. Мурдагылардан көп. Бул жерде жалпы балдар укугу, үй бүлөнүн укугу, жалпы адамдардын укугу, анын ичинде ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын, абакта отургандардын, ошол эле мигранттардын, гендердик маселелер боюнча дагы кеңири талкууланып, бул колдоо алып, жалпы конституциялык кеңешменин көпчүлүк мүчөлөрү баары колдоп, анан бир топ жакшы өзгөрүүлөр, жакшы мындай беренелер кабыл алды. Парламенттин кароосуна жиберилгенге чейин Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун укуктук, лингвистикалык жана редакциялык анализден өткөрдү. Учурда Конституциянын жаңы редакциясы жогорку кеңешке келип түштү. Кеңешменин мүчөлөрү баш мыйзамдын жаңы редакциясы дагы коомдук талкууга коюлуп, элдин элегинен өтсө деген пикирде. Коомго элге чыгаруу керек деп ойлойм. Биринчиден, экинчиден, жогорку кеңеш өзүнүн баягы регламентине ылайык 3 окуудан өткөрүп, мүмкүн болушунча ошол регламент мыйзамды бузбастан өткөрүш керек. Дагы болбосо коомчулукта сын көбөйүп кетет да. Эми түшүнүп атабыз, көп нерсени тездетиш керек болуп атат. Ошого карабастан мыйзамдуулукту сактап ишти жасасак, сын аз болот деп ойлойм. Анан калса, бул деген жөнөкөй мыйзам эмес, бул баш мыйзам, конституция. Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон бери бул 10-чу жолу жүргүзүлүп жаткан конституциялык өзгөртүү. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнүн айтымында бул жолку да баш мыйзам кыргызча жазылып, бир топ нарктуу улуттук дөөлөттөрдү барктоо боюнча жаңылыктар кирди. Нургүл Жумабекова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.